Ысык Ата районунда 147 000 тургун, 18 айыл өкмөт жана 1 шаар бар. Жыл жыйынтыгы боюнча 73 субъектке 943 миллион сом каражат сарпталып, 347 жумуш орундары түзүлгөн. Райондо негизинен кызылча, эт, жумуртка сыяктуу айыл чарба продуктулары өндүрүлөт. Район быйылкы жылдын эсебинен салык боюнча республикалык бюджетти 97,6%га толуктаган. Өлкөгө 904 миллион 800 сом киреше алып келген. Жоопкерчилиги чектелген коом Сары Таш, анан Сары Таш экинчи линиясын ачып, Сары Таш чыгаруу боюнча ишкана ишке кирип атат. Жана Туз айылында тузду фасовка кылуу 500 000 капиталдык салым менен ишке кирип, 12 жумушчу орун түзүлүп атат. Эми айыл чарба боюнча айтып кетсек, айыл чарбада бизде 10 миллион 333 000 сомго өсүү темпи 104% түзүп атат. Өткөн жылы өлкөнү санариптештирүү жылына карата өлкө боюнча бир катар билим берүү мекемелери санариптештирилип, электрондук китепкана ишке кирген. Ошондой эле электрондук билим берүү ыкмаларын өткөн. Алардын катарында Ысык Ата районуна караштуу Кант шаарынын номер 1 мектеп гимназиясы да бар. Азыркы учурда мектеп окуучулары билим берүү министрлиги тарабынан иштелип чыккан Ай билим жана билим булагы сыяктуу заманбап программалар аркылуу билим алышууда. Мисалы, окуучулар компьютердеги программалардын жардамы менен кыргыз, орус, англис тилдеринен тартып, математика жана башка 7 сабак боюнча электрондук китепкананы колдонуп, интернет пайдалануу менен сабактарды өтүшөт. Цифрализация жылына карата бизде компьютерный кабинетти өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ал жерде 33 компьютер менен камтылганбыз. 5 класстан 11 класска чейин балдардык информатика сабагы жана бөлөк сабактардан азыр көрдүңүздөр география сабагын, класстык сааттарды өтсө болот. Андан бөлөк мэрия аркылуу биздики интерактивный панель алынган. Сентябрден баштап ошо интерактивный панельде сабактарды өткөзүүгө болот да. Ысык Ата районундагы билим берүү мекемесинде компьютерлер менен жабдылган класста башталгыч класстын окуучулары кыргыз тил, математика, англис тил сыяктуу сабактарды компьютер аркылуу билим алышат. Ошондой эле башталгыч класстын окуучулары кичине кезинен эле компьютерден сабак алышып, ушундай балатыларды кол эмгек сабагында жасашат. Интернеттин жардамы менен сабак өтүү мугалимдер үчүн жеңилдиктерди түзүп, сабак кызыктуу болорун мугалимдер билдиришет. Алар окуучуларды кызыктырган тасмалар, сүрөттөр аркылуу сабак өтүү менен окуучулардын кызыгууларын арттырууга жана билим деңгээлин жогорулатууга аракет көрүп келишет. Да, на самом деле это очень удобно, потому что интерактивдик такта менен сабак өтүү жеңил жана ыңгайлуу. Эгерде окуучуларга түшүнүксүз нерселер болсо, алар келип чоңойтуп, жакындатып көрө алышат. Мисалы, бул жактан калем сапталып, өңүн тандаган соң сүрөттөгү кан айланууну белгилеп түшүндүрүп бере алабыз. Допустим, черный с вами возьмем. И вот, допустим, здесь покажем, к примеру, да, круги кровообращения. Вот, видите? Мезгил агымы менен технологиянын күн санап өнүгүүсү билим берүү системасына да таасирин берүүдө. Башка өлкөлөр менен билим деңгээлинин сапатын теңдөөгө өлкө тарабынан көрүлүп жаткан аракеттерге окуучулар ыраазы. Ну, это удобно тем, что можно рисовать и смотреть разные проекты, которые подготовил нам учитель, и так намного интереснее слушать, так как, так рассказывает, вот. Ошо жакшы. Жана мугалимге де бизге ошо жакшы түшүндүрө албаса, ошо электронный менен түшүндүрө алат жакшы. Да, действительно, технология подходит к такому уровню, что обучение проходит именно на таких удобных планшетах. 2019 жылдын жыйынтыгы боюнча Ысык Ата районунун жергиликтүү бюджети 333 000 миллион сомду түзгөн. Өнөр жайы өндүрүшү 102% түзгөн. 12 айдын ичинде 73 чарба субъектиси 343,3 миллион сомдук капитал менен ишке кирген. Жергиликтүү тургундардын социалдык экономикалык абалын жакшыртуу келечектеги планда. Мээрим Догдурбекова, Азат Султаналиев, СТВ.